Саламатсызбы эже. Биз мен эл өткөйгө коомдук бирикмесинен ушу Ак Дөбө айыл өкмөтү боюнча координатормун. Анан бүгүнкү күндө ошо сизге келгем себеби көкүрөгүңүздөгү көйгөйлүү маселелериңизди болсо козгоп айтып кетсеңиз деп келдим. Өзүңүздү тааныштырып, анан айтып кетиңиз. Жакшы каалайм, ушинтип айылдагы көйгөйлөрдү тыңшап, ушинтип элдин көйгөйүн чечебизди аракет кылып чуркап жүргөнүңөр үчүн чоң рахмат каалайм. Эми биз өзүм тааныштыра кетсем, Талас областынын Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылынын жашоочусу болом. Атым Эсеналиева Алчакан. 65 жаштамын, пенсионербиз. Абышкам экөөбүз тең пенсионербиз. Абышкам болсо экинчи группадагы инвалид. Анан эми айта берсек, көйгөй деген толтура нерсе. Анан бул көйгөйлөрүбүздү угуп, ошол тиги жогору жакка президенттин кулагына жеткизебиз деп келип сүйлөшүп отурган силерге чоң рахмат каалайм. Биздин көйгөйүбүз эмне ушул? Балдарыбыздын эртеңки оокаты, биздин пенсияларыбыз, ошо пенсияларды, инвалидностторду жок дегенде ошонун өзүнүн дары дармегине жетип тура турган кылып, бир 20 миңге чейин көбөйтүп коюусун талап кылабыз президенттин. Биздин пенсия бар деп келин балдардын неберелеринге пособие чыкпайт. Ушулардын пособия чыгарып, балдарга бир 5 миңден пособия талап кылабыз. Анан айылдын көйгөйү болсо толтура. Энелик капитал жөнүндө кабарыңыз барбы? Энелик капитал жөнүндө угуп жүрөбүз. Эми аны угуп жүргөн менен биздин көйгөйдү уга турган эч ким жок да. Президент угат да эми. Эми ошону президентке кайрылып атабыз. Эми президент биздин кебибизди угат деген талап коюп атабыз го эми. Пенсиябызды көбөйтүп, пособияларды чыгарып, анан келиндерге жанагындай 300 миң неме чыгарат. Энелик капитал деген неме бар дейт. Аны чыгарып берип коюшун, ошону талап кылабыз биз жогору жактан. Анан эми свет жагы аябай жатып, бизди көп түйшүккө салат. Баягы арзан деп бирке көмүр алабыз, көмүрүбүздү экономдойбуз деп свет жаксак, светибиз олчоюп калат. Анан ал жагы деле арзан деп угабыз. Арзан болгон менен биздики арзан эмес, эми кымбат төлөп атабыз. Пенсияларды жеткизе албайбыз эч нерсеге. Неберелерибиздин садиги бар, ага төлөйбүз, мектеби бар, ага төлөйбүз. Өзүбүздүн дары дармек жетпейт. Жер иштетебиз, дыйканчарба. Анан жерибизге болсо жанагындай арзан кредиттен ала албайбыз. Арзан кредит болсо жетпейбиз. Мына 4 жылдан бери бабамдын немеси чыккандан бери жазылып келатабыз. Эч жетпейбиз ага. Ар жерде деле ушул коррупция орун алган. Анан ушулар албай калыптыр, ушундай жазуу бар эле деп 3 жылда, 4 жылда деле биздин немебиз, көйгөйүбүздү угуп, бир жолу чакырып, мынакей очеретиңер келди деген чоң жок. Анан олчойтуп башка жактан кредит алабыз. Анан күзүндөгү жыйнаган түшүмүн кайра кредитке төгүп беребиз. Ушундай жашоо биздин жашоолор. Анан ошо биздин талап эле ушул. Балдарыбыздын пособиясын көтөрүп берсин. Президенттен суранарыбыз ушул. 5 миңге чейин көтөрүп берсе, ар бир баланын пособиясын. Энелик капитал жөнүндө? Энелик капитал жөнүндө ушул угуп жүрөбүз. Анан эми муну деле ошо келиндерге 300 миңге чейин акча каралат деген немени. Анан эми ошолордун элдеги болуп турган нерселердин баарын башка жакта болот дейт. Бизде деле болуп, ошону аткарып берүүсүн талап кылабыз президенттен. Анан могу пенсия жагын ушуну көбүрөөк көңүл буруп, ушуну 20 миңге чейин жеткизип берсе. Жеткизип берсеңер деп талап кылабыз. Келиндер четке кетпейт эле дейсиз, э? Ошондо биздин келин балдар башка жактан жумуш издеп кетпейт эле. Неберелер, жээндер Өз ата энеси менен болот эле. Өз ата энеси менен бирге болуп, бир немеде жашайт эле. Бала деген бала ата эненин жытына аябай неме керек. Ата эненин жыты деген бөлөк. Башка бирөөнүн баккандыгына караганда. Канчалык бир үйдө
чоңоюп бир үйдө неметип багып отурсак деле баары бир өзүнүн ата энесиндей болбойбуз. Ошон үчүн ушул могу эртеңки өсүп келаткан жаш муун келин балдардын немелерин көтөрүп койсок, келечегин. Абдан ушул жагынан көп нерселерди талап кылабыз президенттен. Эми элдин үнү ошол да. Элдин андан да ашкан көйгөйү болмок беле.